Жыныс мүчөгө мындай өзгөчө мамиле кылабыз да, эркектер. Сүйүү деген бул жыныс мүчө эле эмес. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Эми бул суроого кененирээк жооп берейинчи. Туалетке зара кылган барган уятпы? Бул орусча айтканда естественный процесс. Үйлөнгөн уятпы? Кучакташып өбүшкөн уятпы? Бул дагы естественный процесс. Бала жазап, балалуу болгон эңсеген уятпы? Уят бес, бул жакшы нерсе. Төрөлгөн уятпы? Төрөгөн уятпы? Ошолорго жооп, бул уят эмес, бул керектүү, аябай маанилүү биздин кесип деп эсептейм. Биздин тукумдуу болушта балдарыңар болуңар келсе, бул урологдордун проблемасы боло албай атсаңар, урологдордун проблемасы. Урология эркек жыныстык мүчө эле эмес да, бул бөйрөк дагы бар, табарсык дагы бар дегендей, бул уят эмес, бул мындайча айтканда сыймыктануу кесип деп эсептейм. Негизи биринчи бизге мындай оорулар, оору десек дагы болбойт, бул пациенттер деликчи, пациенттер аябай кайрылат. Молодой, жаш балдар да, жаш эркектер. Эми түшүнсө болот, биринчи катнашка барганда мындай нервинче айтып, өзүнү уялып, эми биринчи жолу аял киши менен болуп атса, же абдан сүйүп атса, мындай көбүнчө психологический да болбой калат. 99,9% бул психологический. Бул эчтеке болбойт. Паниковать этпеш керек, ойго түшпөш керек, урологко кайрылыш керек. Көбүнүкү өзү эле өтүп кетет, экинчи, үчүнчү жолу аракет кылса өтүп кетет. Эгерде болбой атса, анда урологко уялбай эле кайрылыш керек. Бул абдан кыйын, анан айтчу сурообу билбейм, бирок сүйүү деген бул жыныс мүчө эле эмес да, анын көлөмү, размери эле эмес да, бул сүйүү деген эркектин касиети, эркектин характери, эркектин жумушкулары, акча табуу, күчү, жылдыздык, ошонун баары мамилеси биринчи очередь аял кишиге. Ошонун баары кошулуп келип сүйүү болот да. А эркек мүчө бул акыркы точка десе болот да. Сүйүү баары ошонун баары кошулуп кетип, аягында эркек мүчөгө келиш керек дегендей. Бирок эми бул суроо эмеден жаралат да. Жана уят кинолор бар го, порно дейбизби. Уят кинолорду көрүп алышат, анан аякта чын эле көрсөң мындай настроениең түшөт дегендейчи. Бирок бул кино, бул эме да, бул актерлор, атайын өзгөчө эркектер бар, чын эле жыныс мүчөсү бар. Ошолор тандалып алынат. Плюс камера, да, силер дагы мындай удачный ракурстан алып атпайсыңар, камераны дагы удачный алат, ошонун баары кошулуп анан мындай чоң көрүнөт да. Бирок жашоодо 90% эркектин мүчөсү бирдей эле, орто да. Аял кишиге жагып, анан мен негизи аялдардан сурагым келет да. Бирок баары кошулуп кетип, бул точка болуш керек да. Бирок эми өтө кичинекейлер дагы аялга, кишилерге мындай жакпайт да. Эми орто, анан өтө чоң дагы жаман. Өтө чоң мүчөнүн проблемасы дагы көп да. Эректильный дисфункция да турбай калган. Ошол эртерээк келет да, батыраак келет, оңоюраак келет. Ошон үчүн ортодон өтөрү жок. Эми статистиканы карасак, өнүгүп аткан өлкөлөрдүн статистикасы, анан өнүккөн өлкөлөрдүн статистикасы эки башка да. Өнүгүп аткан өлкөлөрдө ар бир экинчи эркек, ар бир үчүнчү эркек простатит менен ооруйт дейт да. Өнүккөн өлкөлөрдө андай жок. Эмнеге? Өнүккөн өлкөлөрдө простатитти 90-95% учурда муну оору деп эсептебейт да. Дарыланыштын кереги жок. Бул хроническая тазовая боль деп коет. Жөн эле боль, жөн эле эме, аны көңүл урбай эле мындай жөн эле беседа менен же болбосо бир эле таблетка антибиотик эч качан колдонбош керек да. Мындай простатит деген кичине мындай мусор диагноз болуп калганда, урологко келсе эле башка диагноз кое албайбыз, анан ошо простатит деген диагнозду кое беребиз. Анан бул эркектер өзүлөрү да күнөөлүү да.
негизи урологко эмне келет да анан бөйрөгүн көргөзө баштайт, белин көргөзө баштайт, табарсыгын көргөзө баштайт, простат болуп атам деп баштайт да. Мындай жакшы сүйлөшө келсең, жана эрктилине дисфункция, эркек мүчөсү жакшы болбой аткан болот да. Бул башка оору. Анан алар айтпагандыктан урологторду мындай заблужденияга алып барышат, анан простат деген диагноз коюп алып лечит берет. Бул бар оору, бирок анча чоң проблема эмес. Алга деген жана жыныстык слабость,ка же болбосо тукумсуздукка алып келет деп баары ойлоп эле дарыланып беришет. Жок, ал кереги жок. Анын экөөнүн тиешеси жок да. Простат бул башка оору. Мастурбация бул оору эмес. Мастурбация кылбаган бул оору. Мындай как уролог айтып атам, религияда кандай экенин билбейм, культурада кандай экенин билбейм, аны так айта албайм. Бирок мастурбация бул сексуалдуу тажрыйба да. Бул деген өспүрүм жаштан баштап биринчи опытты, биринчи тажрыйбаны ушу мастурбациядан баштайт да. Муну коркутуп, күнөөлөп, эгерде ата энеси болобу, туугандары болобу көрүп калса, муну коркутуп, күнөөлөп, мындай стресс, психологический проблемаларга алып келип салышы. Бул болуп аткан эле нерсе болот. Ошо урушуп аткан ата энеси, атасы деле бул этаптан өткөн да. Ошон үчүн бул эч зыяны жок. Эми мастурбациянын түрлөрү бар да. Мындай эл жазып аткан мастурбация мындай жөнөкөй, бул жакшы, бул нормально. Буга эч мындай көңүл урбай деле койсо болот да. Бирок жана оору барчыл элечи. Мисалы бир көчөгө чыгып алып элдерге көргөзүп мастурбация кылган, же болбосо жана бир кийимди там эме деп коет, фетишист деп коет, кийимди там аял кишилердин кийимин жыттап мастурбация кылган, же болбосо ошо бирөөлөрдүн кийимине кучактап, ошондой бир түрлөрү бар да. Бирок 99% бул жакшы десем да болбойт, бул нормалдуу нерсе да. Негизи мында норма жок да. Баары көп суроо да. Эркектин баары деле ушул суроону берет. Канча жолу мен жыныстык катнашканга барышым керек депчи. Бул да характерден, кишинин характеринен, темпераментинен зависит этет да, мындайча айтканда. Кээ бирөөнү күнүнө бир жолу аздык кылат. Кээ бирөөнү бир айда бир жолу көптүк кылат. Кээ бирөөнү жарым жылда бир жолу көптүк кылат дегенде мында норма жок. Мындай жаш кезде пат-пат болуп турат, бирок убакыт сайын бул азаят. Ар бир үй бүлөдө, ар бир семьяда, ар бир парада баары азаят. Жана 25-30 жаштагыдай эле бизге ошо пациенттер келип алды, мурункудай болбой калды дей берет да. Бирок бул естественный процесс. Убакыт өткөн сайын, возраст келген сайын бул баары бир азаят да. Ошон үчүн нормасы жок. Бирок мындай Кудай дагы бизди мындай кылып жараткан да, аял киши жок болсо, жыныстык катнаш жок болсо, мындай каалоо дагы жоголо баштайт да. Анткени издебесин да, мындай жөн эле каалай берген дагы болбойт да. Ошон үчүн көпкө катнашпай калса, каалоо дагы азай баштайт да. Эгерде бат-бат кылып барса, каалоо дагы бат-бат боло баштайт. Бул эми ситуациядан карат. Анан муну кайра-кайра катнаш боло бериш керек деп, күндө аялын издеп, же болбосо аялын кыйнай бериш керек. Бул эме процесс да. Обоюдно желанный орусча айткандачы. Экөөнүн желаниясы тек келгенде гана бул менен жыныстык катнашка барыш керек. Кыйнап бири-бирин кыйнаган бул туура эмес да. Же болбосо аял киши күйөөсүн кыйнайт, же болбосо күйөөсү аялын кыйнайт деген ошол. Эми бул жыныс мүчө көп мындай өзгөчө мамиле кылабыз да, эркектер өзгөчө. Өзгөчө мындай мээден дагы өйдөрөөк, жүрөктөн дагы өйдөрөөк, кол, көздөн дагы өйдөрөөк коюп алышканда көп эркектерчи көбүнчөлөр мүчөлөр. Бул ошондой эле орган. Мээге кандай суук тийгизип алып, кандай проблема болсо, эркек мүчөгө деле ошондой проблема болот да. То есть өпкөгө кандай суук тийгизип аласыңар, ошондой эле эркек мүчөгө ошондой эле проблема. Ал дагы шишийт, ал деле ириңдейт, ал деле воспаляция этет дегендей. Бирок бир нерсе бар, жумуртка, эркек кишинин жумурткасы мустакты жакшы көрөт да. Биздин денеден 1 градуска ылдый болот жумуртка. Мындай ошон үчүн мындай кыргыздарда жана кичинекей балдарга килейген эме кийгизип коебуз го, эмне коет, ползунки капкалың, ошол дагы зыян да. Ысык көбүрөөк зыян, бирок мустактагы зыян жана үчүтүп салган. Бирок өтө ысыт ийген жумурткага зыян, тукумга зыян болот да. Заранын жаман көрүнүшү бар. Кызарса, кочкул болсо, бул жаман. Анда сөзсүз көңүл урологко чуркап барыш керек. Бирок Зара 3 түстө болот да, нормада.
бул жанагы суудай түстүү, прозрачный болсо бул жакшы. Анда силер сууну туура, суунун көлөмүн жакшы ичип атасыңар. Негизи ошо прозрачный болуп турган жакшы да, кыргызчаны прозрачный болуп туруш керек да, тунук болуп туруш керек. Кичине сары болуп калат, билесиңер, мындай золотистый деп коет. Бул сууну кичине жетишсиздик ичип атасыңар да. Эгер сары болуп калса, сууну кичине ичип коюш керек. Нормадан кичине көбүрөөк ичип болсо. Эгерде кочкул сары болсо, муну сууну аз ичип атасыңар деген сөз да. Ошон үчүн урологдордун, европейский урологдордун рекомендациясы бар. Эгерде кочкул болсо, эгерде тунук болсо, жакшы. Кандай сууну ичип, тамакты ичип атсаңар иче бер керек. Эгерде саргырып калса, силер суу ичишиңер керек көбүрөөк. Эгерде кочкул сары болуп калса, силер өтө көп суу ичишиңер керек деген правило бар да. А эгерде кызыл болсо, башка ошо сары түстөн башка болсо, бул сөзсүз доктурга чуркап, жөн эле барыш эмес, чуркап барыш керек да. Бул жаман нерсе. Вот эркектер эме болуп атпайбы, жана эркек мүчөсүн башка мүчөлөр, башка органдарга караганда бийик мамиле кылып атпайбы? Ошондой мамилени туалетке баратканда кылыш керек да. Муну деген таза орган деп баратканда колду жакшы жууп алып, эркек мүчө таза болуш керек. Таза кол менен кармап, анан зарагылап ошол башка жумуштарын жасаш керек. Кээ бирөө жана жуунушат, ошону колду жууп алып барыш керек. Бул абдан туура нерсе. Анан чыгып атканда албетте сөзсүз жуунуш керек. Баратканда, чыгып атканда деп биз пациенттерге рекомендация беребиз да. Анан жыныстык катнашка баратканда дагы сөзсүз колун, анан жыныстык мүчөсүн жуунуп алса, бул жакшы нерсе болот да. Урологко жаңы төрөлгөндөн баштап көңүл буруш керек да, урологический органдарын караш керек. Бала төрөлөр менен эркек болсо, жумурткасы ылдый түштүбү карашат. Саара чыккан каналынын тешиктери туура жерде, мүчөсү туура турабы, баары жакшыбы, сөзсүз урологический мындай осмотр деп коет, ошону карайт да. Жумурткасы төрөлөр, жумуртка бизде курсакта болот, төрөлөр менен ылдый түшүп калат да. Ошол экен караш керек. Түшпөй калган бул жаман. Эми өтө жаман эмес, бир 2-3 айда түшүшү мүмкүн да. Бирок ошон үчүн баланы эркек төрөлгөндөн баштап эркек мүчөсүн, жумурткасын карап туруш керек. Анан жөн эле андан кийин баары жакшы болсо, жөн эле бара бергенде эле өтө кас эмеси жок, эми зарылдыгы жок. Бирок 40 жаштан кийин же болбосо үйлөнөрдүн алдында, же болбосо жанагы кыздарга бара баштаса, туура эмес бара баштаса, сөзсүз көрүнүш керек. 40 жаштан кийин урологко 1 жылда 1 жолу сөз көрүнүп туруш керек. Анткени аякта деген онкологический оорулардын рисктери бар да. Ошон үчүн 1 жылда 1 жолу 40 жаштан кийин сөзсүз, ага чейин кичине нарушение болсо же бир совет керек болсо сөзсүз келиш керек.